Нурпресстен жаңылыктар түрмөгү саламатсыздарбы? Убагында режиссер Ырыс Окенованын президент жана бомуш тасмасын баарыбыз эле кызыгып көрсөк керек. Бүгүн дал ушундай окуя чыныгы жашоодо болуп өттү. Кечээ өлкө башчыбыздын Жалал-Абад шаарындагы иш сапарында анын кортежинин алдынан плакат кармаган адам тосуп чыккан. Плакатта Сузак райондук сотунун судьясы мыйзамсыз чечим чыгарып жатат деген жазуу болгон. Сот адилетсиздигинен чарчаган жарандын аты Ильяс. Ал жазууну президент Садыр Жапаров окуду деп ишенет. Тасмадагы тилемчидей кылып, Ильязды дагы УКМКнын кызматкерлери кармап кетип, түшүнүк кат жаздырышкан. Айтымында 1 жылдан бери акыйкаттык таба албай, аргасыз ушундай кадамга барган. Ильязды 1 жыл мурда тагыраагы 2022 жылдын 8 августунда 4 киши эсин жоготкуча сабап, анан өлдү деп ойлоп, паласка уруп, багажга салып коюшкан. Эсине келгенде жалынып, тигилерден суранып ооруканага барган. Бүгүнкү күнгө чейин 41 жаштагы 5 баланын атасы Ильяс зөөкүрлөрдүн жазасыз калуусуна ызаланып, 1 жылдан бери акыйкаттык издеп жүрүп, акыры президентке ушундай жол менен кайрылуу кылды. Тасмада бомушту президент көрүп, маселени адилеттүү чечип берет эмеспи? Ал эми чыныгы жашоодо кандай болор экен? Бул кызык, эмнеси болсо дагы убакыт көргүзөт. Алматыда кыргызстандык келин балдарынын көзүнчө өз жанын кыйганын кабарласа, Айперинин жакындары анын күйөөсүн айыпташууда. Диний жогорку окуу жайын бүтүргөн. Чиеде 3 кызы бар 29 жаштагы Айперинин өз жанын өзү кыйды дегенине бир туугандары гана эмес, Казакстандагы кошуналары дагы ишенбегенин айтышууда. Маалыматтарга караганда, Айпери өзүнүн 15 жаш улуу казак жаранына турмушка чыгып, Казакстандын жарандыгын алган жана 3 кыздуу болгон. Бирок туугандары жана кошуналары Айперинин жолдошунун кызыл камчы экендигине арызданганын айтышууда. Ага карабай 3 баласын кыя албай аны менен жашоону чечкен. Айперинин 3 кызы үчүн жашоого болгон деми аракети күч эле дешет аны билгендер. Мунун далили катары 1,5 ай мурда Алматыдагы Борбордук паркта 2 кызын жетелеп, бирөөсүн бешик арабага салып, пирожки, сосиска сатып жүргөн жеринен белгилүү казакстандык блогер Гарипов жолугуп, тартып соц түйүнгө чыгарган. Анда кыргызстандык келин эч кандай уялбай тургандыгын, себеби оорулук кылбай, адал эмгек менен акча таап аткандыгын айткан. Кийин Гарипов майда чүйдө көтөрүп, Айперинин үйүнө барган кезде атайын кийимге буйрутма алып, тигип жатканын айтып, сыймыктанганын көрүүгө болот. Видеодон биз Айперинин көздөрүнөн жашоодон түңүлгөн адамдын эмес, тескерисинче баласын кучактап олтуруп калбай, алдыга умтулуп аракет кылган максатчыл адамдын көзүн көрүп турабыз. Минтип арадан 2 жума өтпөй бул дүйнө менен кош айтышарын социалдык желеде отургандар гана эмес, Айпери өзү дагы билген эмес чыгар. Бүгүн артында 3 кызы калып, өзү казак жараны болсо дагы сөөгү туулган жерине алынып келинген. Айперинин сөөгү 13 июль күнү Кыргызстандын Ош облусундагы Каракулжа районунда жерге берилди. Бүгүн номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча 10 сентябрда өтө турган жогорку кеңешинин депутатын кайра шайлоого экс-депутат Жаныбек Абиров өзүн өзү талапкер катары көрсөттү. Бул тууралуу Боршайкомдун расмий сайтына жарыяланды. Кызыгы, буга чейин БШКнын мүчөсү Абдыжапар Бекматов конституциялык мыйзамда көрсөтүлгөн атайын норма бар экенин айтып, шайлоонун кайра өтүшүнө ким себепчи болсо, ошол адам катышпайт деген эле. Экинчи жагынан алып караганда моралдык жагы бар. Ленин райондук округунан шайлоо экинчи ирет өткөрүлгөнү жатат. Экөөнө бери дегенде 25 миллион сом кетет экен. Ананда бул мамлекеттин бюджетинен бөлүнөт. Ошондуктан мындай жоопкерчиликти оюнчу катары көрбөш керек экенин айтканы бар. Анан кайсы каратеке сүзгөнүн ким билсин, эми арыз берсе көпчүлүк добуш менен чечилет деп калыптыр. Ушуну менен аталган округдан талапкер болгондордун саны 10го жетти. Эскерте кетсек, жогорку кеңештин депутаттыгына 2021 жылы номер 26 Ленин бир мандаттуу шайлоо округу боюнча шайланган Жаныбек Абиров мушташтан кийин өз каалоосу менен мандатын тапшырган эле. 28 майда кайра өткөрүлгөн шайлоо добуш сатып алуу фактысы аныкталып, жокко чыгарылган. Эми талапкерлер депутаттыкка 10 сентябрда ат салышат. Коомчулукту Жаныбек Абировдун кайрадан талапкер катары шайлоого бара тургандыгы таң калтырууда. Өткөн чыгарылышыбызда биз Ош облусунун Баку көчөсү 88деги Травертин строй ишканасына жергиликтүү тургундардын нааразычылыктарын чагылдырган элек. Бирок ишти адилеттүүлүк үчүн экинчи тараптын да жүйөсүн угуп көрүүнү туура көрдүк.
Мага тирешүүнүн кереги жок, ишкер деген иштеш керек дейт жетекчи Урмат Турдукулов мырза. Анын айтымында Сары Таштан эч кандай зыяндуу чаң чыкпайт. Ал суу менен жуулуп, жаңы технология менен кесилет. Саркынды суулары дагы таза сууларга кошулбайт. Травертин строй ЖЧКсына прокурор агасы Мирлан Турдукуловдун эч кандай тиешеси жок экенин кошумчалап, ишкананы сыртта мигрант болуп иштеп келип, иниси экөө ачканын баса белгиледи. Алгач 2006 жылдан 2010 жылга чейин пластика терезелерин ишканасын ачкан. Кийин 2010дон баштап 2018 жылга чейин тоок фабрикасын иштетип, 2018 жылдан баштап Орусия Кыргызстан өнүктүрүү фондунан $350 000 насыя алып, таш кесүүчү цехти иштетип атканын айтат. Болуп жаткан пикир келишпестиктерге ал жергиликтүү бийликти айыптайт. Себеби жергиликтүү бийлик бул өндүрүштүк аймакка элдерди отурукташтырып, мыйзамсыз токтом чыгарып алып, өндүрүшкө кысым кылып атат. Ал былтыр бут тосуулардан иш токтоп, жогорку соттон утуп келип, быйыл ишти кайра баштаса дагы тоскоолдуктар уланып жатканын белгиледи. Акыркы убактарда Бишкектеги мектептерде соода борборлорунда бомба коюлганы боюнча катар-катар маалымат түшүп, коомчулукту дүрбөлөңгө салып жаткан эле. Бүгүн ошол бомбалар тууралуу жалган маалымат тараткан тентек кармалды. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Ал калаадагы мектептердин биринин 9-классынын окуучусу болуп чыкты. Чет элдик боевик кинолорду көп көргөнбү ким билсин, Айтор бул бала бейбаштык менен Бишкек шаарынын гимназия мектебинин электрондук дарегине фейк аккаунтунан жалган билдирүү жөнөткөн. Маалыматта айтылгандай, окуучу өзүнүн максатында окуу процессин үзгүлтүккө учуратуу үчүн видео оюндардын бири аркылуу жасалма чет элдик аккаунтту сатып алып, андан көрсөтүлгөн мектепке 2 жолу анонимдүү билдирүү жөнөткөндүгү аныкталган. Дароо ыкчам иликтөө иш-чаралары жүргүзүлүп, баланын үйүнөн компьютердик техникалар жана уюлдук телефондор алынып, экспертизага жөнөтүлдү. Ата-энесинин катышуусунда жүргүзүлгөн сурак учурунда өспүрүм 2 жолу жалган билдирүү жөнөткөнүн мойнуна алып, кылган ишине өкүнөрүн айткан. Азыркы учурда Бишкек шаарындагы башка дагы бомба тууралуу анонимдүү маалыматтарга бул окуучунун тиешеси бар же жок экендиги териштирилүүдө. УКМКдан эскертишкендей, жогорудагыдай жалган маалымат тараткандар 1 жылдан 3 жылга чейинки мөөнөткө түзөтүү жумуштарына жиберилип, же 50-100 миң сом айып салынат. Болбосо 5 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратылат. Нурпресстин жаңылыктарын YouTube, Instagram, Telegram, Facebook'tan көрө аласыздар. Нурпресс чындыктын изи менен.